Ашка өзү бизде 1 килограмм аш заказ берсе 2200 болот. Биздин ашыбыз өзгөчө. Бирок компанияга өзүнүн скидкалары бар, чайхана Энесайдын. 10 адамдан ашык адамга өзүнчө скидкалары болот, албетте келип. Балким белек утуп алат чыгарсыздар бизден необычно. Өзүбүздүн соцсетиге кирип, Инстаграмга катталып, ар кандай оюндарга катышып, балким бесплатный плов утуп алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздарбы, туугандар, замандаштар. Сиздер менен бүгүн биз дагы кайрадан эле метро Римскаядан, метро площадь Ильичадан 4-выходтан чыккандагы метронун оозундагы чайхана Энесайда турабыз, туугандар. Мына өзүңүздөр көрүп, бүгүн дагы бизди конокко чакырган экен. Сиздерди ошол адам көп дейт. Сиздер бир катар ички атмосфера менен дагы адамдар менен тааныштырып көрсөтүп, чайхананын ички көрүнүшүн дагы бир катар тааныштыра кетели. Андан сырткары акциялар кандай болуп атат, кандай тамактар даярдалып атат, эмнелер, кандай жаңылыктар бар, сиздер менен тааныштырып кетели. Энесайдын ичинде кабарлар менен биздин баягы эле Тина кызыбыз тааныштырып кетет. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин чайханага кош келипсиздер. Биздин чайхананын 3 күндүк результатын көргөзө кетели, анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн биздин 1-этажда кошуна улуттарыбыздын банкеттери болуп аткан. Бул жерде азыр 90 адам жайгаштырдык. Келип көрүп койсоңуздар болот. Анда эмесе 3-этажга сапар алдык. Биздин азыркы учурда 2-этаждагы кабиналарыбыз да полный, 3-этажда VIP кабина дагы толуп турат. Бул жактагы өзүбүздүн жердештер. Биз айткандай ар бир кабина нарын, жалбат, талас деп бөлгөнбүз. Бул жакта да кабинабыз, ош кабинасы да адам көп экен. Тамактарыбыз жакшы болгон үчүн өткөндө плов таратканбыз бесплатный. Бизде азыр пловдор заказ көп болуп атат. Тынбай эле плов алып атабыз. Келип сиздер да плов жеп кетиңиздер. Бул жакта кабинабыздагы коноктор бар. Интервью алсак болот. Саламатсыздарбы? Кандай жагып атабы тамактар, атмосфера кандай экен? Жакшы тамактар. Келтириңиздер. Дайыма күтөбүз, эшигиз ачык. Биз өзүңүздөр көргөндөй нарын кабинасында отурабыз. Бул чайхананы ачыш бизге аябай оорчулукту жаратты. 3 ай дегенде арага ачылдык, ремонт кылдык. Ремонт аябай дорогой ремонт. Чайхананы ачат десе эле адамдар оңой ойлошот. На самом деле у нас очень дорого стоял это ремонт. Бизде бүгүн конокко келип калыпсыздар. Бизде өзүңүздөр көргөндөй эле адамдар көп ачылгандан бери 3-күн иштеп атабыз. 3-күндө деле бош кабиналар редко да, заказ берип келишип атат, анда деле редко болуп атат. Күнүгө эле адам ушундай ойлойбуз, мындан ары дагы буюрса жакшы жыйынтыктарга жетебиз деп. Адамдар бронь кылып келишип атат, визиткаларды таркатканбыз ачылышы күнү. Ошол алдын ала даже 1 жумалык заказдарыбыз бар, ошол күнү эле заказ берилген, ошол заказдарды азыр кабыл алдык. Уже журналда конце сентябрь, октябрдын башында заказдарыбыз бар, ачылбай жатып эле. Келип кетиңиздер, сиздер да заказ берип, бекер плов таратылган, өзүңүздөр билгендей шорпо менен. Пловубуз башкача, өзгөчө деңгээлде, прям пловго заказ көп болуп атат. Сиздерге бүгүн кухняда кандай тамактар жазаларынан да бөлүшүп кетели. Бизде күтүп от жагып, Кыргызстандагыдай кылып, дамын. Биздин поварлар сонун кылып казанга куруп беришет. Бул куурдак азыр жасалып аткан. Ушундай кылып отко куурдак жасашып жатышат. Запах. Келип Энесай чайханасынан отко чокко бышкан куурдактан жеп кетиңиздер. Анан дагы кой заказ алабыз. Заказной койлорду куурдак,
же болбосо плов, болбосо суп кылып беришет. Сиздер айткан тамакты жасап чыгарып бергенге аракет кылышат. Сиздерге көргөзө кетели. Чакан кабиналарга бир 10 адам батат. Эң чоң кабинабыз бул чүй кабинасы болду. Борборубуз Бишкек болгондуктан. Бул жерге 30-20 ашык адам батат. Эң чоң кабинабыз ушул. Ар бир кабинабызда ушинтип чүй Бишкек деп 7 кабинага 7 областты бөлгөнбүз. Кыргыздын башын бириктирели деп, эне сайын негизи ушу кыргыздардын башын бириктирген жер болгон экен. Ошондуктан биз 7 областты бириктирип койгонбуз. Тамактанып кетиңиздер, биз сиздерди күтөбүз. Иштөө режимибиз болсо, эртеңки саат 9-дан кечки түнкү 2-ге чейин иштейбиз. Андыктан алдыңда калтырып кеткен номерлерге заказ берип, конок болуп кетиңиздер. Эне сай чаканасына күтөбүз. 24 саат сиздерге кызматта. Парковкалар кенен, метрода эгерде жөө кетсеңиздер, Римская менен Площадь Ильичадан 4-выход. Андыктан сиздерди күтөбүз. Бөтөн жерде аман болуңуздар, туугандар. Туугандар, ал эми чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрыла бересиздер. Номерлер экранда.